Дүйнөдө инфекциялык эмес оорулардын ичинен эң көп тараган илдеттердин бири бул геморрой оорусу. Геморрой оорусу эмнеден улам пайда болот? Кантип алдын алсак болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тили көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, эфир учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 20 2 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда студент кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Отурбай Райымбеков, Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалынын директору, медицина илимдеринин доктору, профессор. Саламатсызбы? Студиябызга. Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Бул көрсөтүүнү биз жалпы көрүүчүлөрдүн сунушу менен даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө да ушул илдетке кабылып, ушул оорудан жабыркап жүргөн элдер көп экен. Ошол себептен анда сөз башынан болсун, ушул эң алгач оору жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Алгач мен ушу ЛТР телекомпаниясына рахмат айткым келип атат. Себеп дегенде ооруну дарылагандан көрө алдын алган жакшы. Мына ушу ЛТР телекомпаниясы ушундай илим билим ушу каналынан медицина бөлүмүн ачып алып, эң жакшы бир берүүлөрдү берип атасыңар. Муну үчүн сиздерге рахмат. Элге пайдасы тийип жатат. Эми геморрой деген оору бул өзү грек тилинен которгондо кан агуу деп которулат. Кан акканын эми ушул көтөнчүктөн кан акканды геморрой деп түшүнөт элдин бардыгы эле. Бул геморрой эмне себептен пайда болот? Биринчи, кайсыл кишилерде болот? Бул геморрой оорусу жалпы эле оорулар сыяктуу эле инфекциялык оорулардан сырткары оорулар сыяктуу эле бул тукум кубат. Көпчүлүк мезгилде тукум кубат. Бирок эгерде ошол адам режимди так сактаса, ал ооруга чалдыкпай жүрө берет. Кайсыл мезгилдерде ушул ооруга жолугуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн биринчи бул физикалык жумуш аткаргандар. Азыркы мезгилде багы жүк ташыгандар, оор жумуш аткаргандар да болот. Экинчи көбүрөөк кездешкендер аялдар, төрөт мезгилинде. Мына мисалы үчүн аялдар төрөтүп толготкон мезгилде ошол мезгилдеги жумушту кээ бир илимпоздор салыштырып келет, бага 60 тонна көмүр түшүргөнгө тете деп. Өтө оор иш кылат да толгоо мезгилинде. Ошол мезгилинде ич көйдөнү менен көкүрөк көйдөнүндө басым, кандын басымы терс болуп туруп, ушу жүрөккө кайтуу жагы начарлап болуп калат. Ошол себептен геморрой түйүндөрү да кеңейип кетет, тромбоз болуп да кетет, сырткыда чыгып калат. Үчүнчү дагы бир себептеринин бири бул көп олтуруу. Азыркы илгери айтчу эле бул бухгалтер менен шоферлордун оорусу деп. Эми багы алыска жүк ташыган, алыска каттаган шоферлордо көп кездешет. Эми азыркы мезгилде муну компьютер пайда болуп калды, жашынан карызына дебей. Бардыгы эле ушу компьютерде, Facebook'та отуруп калышты, эртеден кечке тынбай отургандар да бар. Ошол себептен геморрой азыркы мезгилде жашара баштады. Бул кыймылсыздыктын эсебинен. Андан кийинки эми диета бузган. Ачуу, калампир кошуп жеген тамактарда, же болбосо багы спирт ичимдигин кошуп койсо, ошол мезгилдерде пайда болот. Негизги себептери ушул. Эми геморрой оорусунун кандай белгилери бар? Чындыгында бул түз ичегинин оорусу экенин билебиз. Анан адамдар көп учурда бул ооруну айта бербейт, же болбосо медицина кызматкерлерине кайрылбайт да. Кайсыл учурда кайрылганы дурус? Себеп дегенде айтып каласыздар, ушул оору өтүшүп кетет, кечирээк келип калыптыр деген дагы ушундай ойлорду айтасыздар да. Эми бул ошо геморройдун жайгашкан ордуна карата көтөнчүктө болгондуктан же өзү көрө албайт оору, же бирөөгө көрсөткөндөн уялат. Ошол себептен
көпчүлүк мезгилде жакын досуна телефон кылат. Апасына да көрсөтпөйт, аялына, күйөөсүнө да көрсөтүшпөйт. Жакын досторуна ушу кеңеш сурап, анан ошолордун айтуусу боюнча дарылана берет да. Бул туура эмес. Себеп дегенде көтөнчүктөн кан аккандын 3 себеби бар. Биринчи себеби залалсыз оорулардан деген. Бул геморрой, полип, аналдык каналдын былжырчелинен айрылганда кан агат. Бул залалсыз оору. Залалдуу оорулар бул рак. Рак. Полипти 2 жанаттан кошо беребиз, предрак болуп саналат. Ошондой мезгилде. Андан кийинки кан агуусу бул инфекциялык оорулар. Дизентерия болгондо, энтероколит болгондо дагы көпчүлүк мезгилде тенезм болуп, тенезм деген бул ыйынын отуруша берет. Ошол гарчөктө отуруша берет айрыкча жаш балдар, анан кийин кан акканга, бул сезгенген былжырчелден кан агат. Ошо 3 түрлүү кан акканын себеби бар. Анан бардыгы бизде жөнөкөй элдерде ушу кан акса эле бардыгы геморроймун деп бир диагноз коюшуп алат, ошонун артынан дарылана берет. Ошол себептен мен телекөрүүчүлөргө айтып кетишим керек, эгерде ушундай көтөнчүктөн кан аккан болсо, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылуусу эп болот. Ал дарыгер карап көрүп, анан айтат. Эгерде геморрой болсо, анда өзүнчө дарыланат. Залалдуу шишик болсо, өзүнчө башка аны операциялык жол менен, ал эми инфекциялык оору болсо, инфекциялык бөлүмдөрдө дарыланыш керек. Мына ушул мезгилде эгерде ушу бейтапта багы заңдоо мезгилинде дискомфорт болуп калса, кичине оору пайда болуп, бир багы төмөн тарткан бир кээде бир төмөн тартып атат деген айтып келишет да. Ошондой болуп калса, же болбосо багы заңдагандан кийин өзүнүн дагы бир толук кандуу бошонгондугун дагы сезбей калат да көптөрү. Тез деле ушу ажатканага бара турган болуп калат. Ошондой мезгилдерде сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылыш керек. Дарыгерлерден кайрылып, диагнозду билип алып анан дарыланыш керек. Анан эми көптөрү коркот да, ушу дарыгерлерге барсам эле операция кылып коет деп. Андай эмес. Аны операцияны бир өткөндөгү берүүдө айтканбыз. Аны да азыр кийинирээк айтарбыз, кайсыл мезгилде операция болорун. Азырынча мен бир белгилерин айтып койсом. Геморрой өзү өнөкөт геморрой болот дагы, анан кийин геморройдун тромбозу болот. Тромбозу багы бир мезгилде оор иш аткарып койсо, же болбосо аялдар төрөттөн кийин багы толгоо мезгилинде болуп калса, ошондо острый тромбоз болот. Тромбоз болгону багы капыстан болгон тромбозу бул ооруну пайда кылат. Ал эми өнөкөт геморрой, мына муну өнөкөт геморрой сыртка чыгып калып атат көтөнчүктөн. Заңдаганда сыртка чыгып калат, алгачкы стадияларында жогору кирип кете берет. Ошондой болуп калган мезгилдерде муну дарылоого кайрылыш керек. Андан кийинки мезгилдерде болсо айта турган бул эми белгилери оорусу пайда болот. Мына бул тромбоз болгондо болсо, көкмөк болуп, көк кызыл болуп тартып, жаңгакка окшоп шишип чыгып калат. Көпчүлүк мезгилде кээ бир дарыгерлер дагы ушуну ичкери киргизем деп аракеттенет да. Мунун ичинде уюган кан. Эгерде ичкери киргизсе, уюган кан венага түшүп калса, ал өпкөгө барып, өпкөдө тромбоэмболия легочный артерияны пайда кылат. Ошон үчүн бул мындай тромбоз болгон мезгилдерде жөн гана консервативдик жол менен дарылаш керек. Оорусун кетириш керек, сезгенүүдү жоготуш керек. Дарыларын да кийин айтып беребиз. Мына биринчи белгилери, муну жөнөкөй геморройдо эч кандай оору болбойт. Жөн гана ушу заңдаганда сыртка геморрой түйүнү түшүп калат. Ал эми тромбоз болгондо сыртка чыгып оорутат. Мына ушул. Кийинки симптомдорунун бири кан агат. Кан бул геморрой оорусунда кан кыпкызыл кан болот. Артериядан чыккан кан болот. Эгерде багы залалдуу шишик болуп калган болсо, ичегенин жогорку бөлүктөрүнөн келсе, анда уюган кан болуп, багы слизге аралашып чыгат, багы чимкирикке окшогон суюктук менен аралашып. Бул залалдуу шишик болуп, ошондой мезгилдерде болот. Мына ушул дифференцировка кылып туруш керек да, муну только дарыгерлер гана кылат. Ошондой мезгилде андан кийинки белгилери кычышма болот. Кычыша берет, багы түнү кычышкандар бар, күндүз кычышкандар бар, анан тердөө пайда болот. Ошентип бул сфинктердин ишин
бошондото баштайт. Ушу геморрой түйүнү тура берсе ошол жерде, анан кийин ичегедеги өзүнүн баягы физиологиялык слиз болот. Ошол слиз сыртка чыгып, анан терини раздражение кылып, ошодон дагы кычышма пайда болуп калат. Мына ушул себептерди, ушундай белгилери болгондон кийин сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылуу зарыл. Эми геморройдун эң негизгиси дарылоосу. Эгерде өнөкөт геморрой болуп калса, өнөкөт геморрой болсо, ал стадияларына бөлүнөт. Биринчи, экинчи стадиясында мындай бир өзгөчө бир белгилерди айтпайт, жана ооруп калат, кээде мезгил менен багы диетаны бузуп, оор иш кылып койсо гана канагып калышы мүмкүн. Экинчи степенинде заңдаганда сыртка чыгып калат. Кайра өзү кирип кетет. Үчүнчү степенинде сыртка чыгат, бирок муну өзү кайра кирбейт, муну оору өзү артка киргизгенге жардам берет. Мына ушул үчүнчү, экинчи степенинде гана биз операцияга дейбиз. Анан бардыгы эле коркот. Операция кылдырбайм, жөнөкөй дарыланам деп, айрыкча муну бизде Ош шаарында Жунго деген Кытайдан келди, Бишкекте иштеп атат. Алар операциялуу жол эмес, багы лазерлик нур менен күйгүзөт. Ушу ал айрыкча муну биринчи степенинде, экинчи багы даражалуу болгон геморройго өтө жакшы жардам берет. Анан биздин элде көбүнчө биз 3-4 даражаларын дарылайбыз. Ошол мезгилде гана операция кылабыз. Ал эми негизги бул тромбоз болуп калганда багы көгөрүп, кээде тегеретте чыгып калат. 2-3 багы розанын гүлүнө окшоп чыгып калат. Ал мезгилде жөнөкөй гана ошо бир ооруну кетире турган дарылар ич керек. Багы нестероидный противовоспалительный средства, ошолорду ич керек. Оорубастан анан кийин багы антисептикалык майздар бар. Ошону колдонсо болот. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кесилип кетүү дагы бул геморрой болушу мүмкүнбү деген суроо калды. Кесилип кетүү геморрой эмес, ал оорусу башка. Жана мен айттым го, багы ичегеден чыккан слизден ошолор жарылып, багы кытыша бергенден тырмашып, жарылып кетет. Ошол себептен болот. Анын себебин билиш керек. Эмне себептен? Көпчүлүк мезгилде багы параректалдык көзөнөк деген оору бар да, ошол кескенде, ошол болгондо, же болбосо операция болгондо, мунугу сфинктердин функциясы начарлайт. Ар бир операция жасалган сайын сфинктердин функциясы начарлайт дагы, ичегедеги жанагы былжыр челдин багы былжыры чыгып калат дагы. Ошолор көпчүлүк мезгилде багы кытышууну пайда кылып, анан жарылып да кетет. Анын дарылоосу башкача. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? 2 жолу операция болгом дейт. Азыр дагы дейт, ушул чыгып калган сыртка дейт. Анан ушундай ыңгайсыздык жаратат. Эмне кылсам болот деген суроо. Эми 2 жолу операция болсо, сыртка чыгып калса операция кылыш керек дагычы. Дагы операция кылыш керек. Бул кайра кайталанышы мүмкүнбү операция? Бул өзү кайра кайталанбаш керек. Ошол дарыгер операция кылгандан кийин бейтапка ачык түшүндүрүш керек. Өзү нормада 3 эле жерде геморрой болот. Аны биз эми багы көтөнчүктүн айланасын муну саат 7 деп белгилейбиз. Бул жерди саат 3 деп белгилейбиз. Муну жерди саат 11 деп белгилейбиз. Негизинен ушу 7-де, 11-де, 3-те болот. Анан көпчүлүк мезгилде саат 1-де и 4-те болуп калышып атат. Вот ошол жердеги түйүндөрдү алып койсо, бул геморрой болбойт. Кээ бир мезгилдерде багы сыртка чыгып калган бир эле түйүндү алып койсо, ичиндеги жана мен айткан 2 же да 3 түйүн болуп калып, ошол чыгып калышы мүмкүн. Муну эми ошо дарыгер айтыш керек да, бир кандайдыр себептер менен мүмкүн алынган жок деп айтып коюш керек эле. Анан эми жанагыдай сыртка чыгып калса, биз көрөлү, анан биз Ош шаарына келсин. Ош шаардык оорукананын 2-хирургия бөлүмүндө ушу проктология бөлүмү бар. Ошол жерге келсе, бизде дарыгерлер бардыгы бар. Аппараттары да бар, эректоромотоскоп бар, колоноскоп бар. Карап көрүп, анан диагноз коюп айтабыз. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Төрөттөн кийин дейт, геморройум сыртка чыгып калды дейт, кайра кирбей атат дейт. Бирок эч кандай ыңгайсыздык жаратпай атат. Эмне кылсам болот деген суроо. Бул эми жанагы төрөт боюнча айтпадымбы? Төрөт боюнча көпчүлүк аялдарда төрөгөндө толгоо мезгилинде жанагы оор кыйналышып, ич көңдөйүндөгү, көкүрөк көңдөйдөгү терс кан басым пайда болгондуктан чыгып калат. Анан көпчүлүк аялдардыкы мунугу 9 ай боюнда бар мезгилде, бул ичегелер ошо чоңойгон жатымдын
алдында иштейт да, давление басым менен иштеп калат да. Анан ичеге төрөгөндөн кийин жатын бошойт, ичегелер бош калат дагы. Көпчүлүк мезгилде ичти катуу алып келет да, ич катып калат. Анан ич каткандан кийин бул аялдар 2 күндө, кээ бирлери 1 жумада бирден гана ушу дааратканага барып калышат. Бул дагы оору. Ошондой мезгилде күчөнө берип, анан геморрой түйүндөрү чыгып калат. Эгерде жанагы азыркы айткан, оору айткан геморрой түйүнү сыртка чыгып калса, ал кайтат. Оору Канча вакытта кайтыш керек? Эми кээ бирде 1 ай, 1,5 айга чейин барышы мүмкүн. Бул багы уюп калган ал өзү ээриш керек. Өзү ээриш керек. Багы организмде şu гепарин өзү бөлүп чыгарат организм. Ошолордун таасири менен кайрадан бирок көп убакыт керек болот. Муну биз айтабыз, түшүндүрүп, көпчүлүк мезгилде оору жок болсо эле болду. Ал калганы кетип калат. Жакшы, саламатсыздарбы? Менде геморроюм бар дейт. Анан ыңгайсыздык жаратат, кан акпайт дейт. Бирок башка ыңгайсыздыктар жаратат дейт. Анан бул нерсе мен байкагандан дейт, операция жолу менен төрөгөм дейт. Ошондон кийин ушул пайда болуп калды деген суроо калтырыптыр. Ичим катып кыйналаган деген да. Ошо ичи катканды жана айтып атпаймынбы? Теги немеде аялдарда өзү багы төрөткө даярданганда, төрөт багы түйүлдүк барып, жатындан чоңая баштаганда бир гуморалдык бир себептер болот да. Ошол гормондордун эсебинен жатындын, ичегенин жана кан тамырдын гладкий мускулатурасы бошой баштайт да. Бул баланы эркин өсүшүнө алып келет. Ошол эле мезгилде кан тамырдагы бошогондон кийин көбүрөөк кан келет жан баш органдарыначы, матка багы жатынга, ошо баланын өнүгүшүнө пайдаланганга. Ошол мезгилдерде ушу геморрой түйүндөрүнүн дагы багы булчуңдары бошоп, анан геморрой түйүндөрү пайда боло баштайт. Ичегенин катканы да ошодон. Бул багы ичиндеги гладкий мускулатура бошоп, ошого көнө түшөт да. Анан багы жатын басып турган. Ошо жатын бошоп калгандан кийин ичегелердин иштөөсү начарлап калат. Ошон үчүн аялдар төрөгөндөн кийин ичти бекем бууш керек. Анан эми аларга бала эмгизгендикине байланыштуу биз ичти суюлта турган дарыларды бербейбиз. Багы өзүбүздүн эле багы айран сүт ичиш керек. Жармалар жардам берет. Ошоларды колдонсо, анан ичи нормалдашып калат. Жакшы, мына ушул геморрой оорусунун түрлөрүнө анан бүгүнкү күндө кайсыл түрү менен көп кайрылууда? Эми бүгүнкү мезгилде тромбозу дагы көп. Багы оор иш аткара коюп, же болбосо бир ич өтүп калып, ошол мезгилде тромбоз пайда болуп калат. Ошо менен көп кайрылат. Анан операцияга биз өзүбүз айтабыз, багы геморройдун 3-чү даражасына жетип калганда, 4-чү даражасына жетип калганда сыртка чыгып калат да, андай болчу. Сыртка чыкканда эми бул багы ич кийимге сүртүлөт, жара пайда болуп калат. Анан кийин багы геморрой түйүнү сыртына бир жерден салаңдап чыгып турган болсо, кээде ичиндеги былжырактар да чыгып баштайт. Ошентип кыйналганда андай себептери да бар. Эми мындай айтканда көбүнчө ушу тромбоз боюнча көбүрөөк кайрылышат бекечи. Мына ушул түз ичеги анан аз кыймылда болгондон улам дагы түз ичеги жабыркап, ушу геморрой пайда болот дедиңиз да. Ушул аз кыймылда болгон кандай таасир берет түз ичегиге деген суроо? Эми багы олтурганда ушу жамбаш органдарына, багы жамбаш органдарына ушу түз ичеге кирет, жатын кирет, анан багы тукумдар кирет, аялдар дейишиктер. Мына ошолорго кан көп келет дагы, ошол жерден артка кайтуусу начарлай баштайт да, отура бергенде. Кан айлануу жакшы. Кан айлануу, кан келе берет, жакшы келе, бирок артка кайтуусу начарлай баштайт олтурганда. Бошойт, бардык булчуңдар бошойт. Мына мисалы үчүн багы перифериялык жүрөк деп, помпа деп, багы биз муну шыйрактагы булчуңду айтабыз. Икроножный мышца бар. Ошолор басып жүргөндө, кыймылдаганда кан тамырды кысат дагы, кандын жогору көздөй кетиши тездейт. Ал эми олтуруп алганда ошо бардыгы бошойт дагы, кандын кайра артка кетиши начарлап, кан ар дайым эле кан толуп тура берет. Ошодон ошо геморрой пайда болушу мүмкүн. Анан эми геморройдун да бир өзгөчөлүгү бар.
башка бир клеткаларга, булчуңдарга артерия менен кан келет дагы, кан артериядан капиллярга өтөт. Капиллярдан венулага өтөт. А бул жерде геморройдо башкача. Артерия венозный шунттап коет. Кавернозный телолор болот. Ошо кавернозный телодон тезделип өтүп кетет. Ошо себептен мына бүртүкчөлөр баардыгы кан тамырлар болот. Ошо кан тамырлардан басымы көбөйүп турат дагы. Анан көбүрөөк отургандан кийин ошо басым дагы чоңоет дагы, анан геморрой түйүндөрү пайда боло баштайт. Жакшы, кийинки суроо телегөр үчүн саламатсыздарбы? Геморроюм бар дейт, сыртка чыгып турат дейт. Мурда каначу эле, азыр канабай калды дейт. Эмне кылсам болот? Анан улуу зарага барганда кыйналам деген суроо калды. Эми улуу зарага барганда кыйналса, муну операция кылып алып коюш керек. Демек сыртка чыгып калыптыр. Эми баягы сырткы геморрой окшойт го, бирок ичиндегиси да бар экен да. Эгерде сырткы геморрой болсо, бул эч кандай бир бейтап жабыркабаш керек. Ал тура берет сыртында элечи. Буга кошумча ичиндеги геморрой түйүндөрү да бар да, ошолор баягы заң чыгып атканда, ошол повреждение болуп баягы кээде канап кетиши да мүмкүн. Ошол себептен аларды көрөлү дагы, эгерде керек болсо операция кылып коюш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Трешина бар дейт, анан суу менен жууганда дейт, мындай сезилет дейт да. Мунун эч кандай кооптулугу жокпу деген суроо калтырыптыр. Эми кооптулугу болот. Эми багы аналдык каналдын былжыр челинин жарыгы деп айтылат, эми кыргызча которгондо. Орусча анальная трещина деп коет. Бул ич каткандан пайда болгон. Эми аз мезгилде ич өткөндөн пайда болот. Ошол бул күндө дааратканага барып бошонгондо ошол былжыр челдеги айрык чоңоя берет, канага берет. Эми аны өзү болбогон бир 1 же 2 сантиметрлик трешина. Бирок ушу ооруга айыгып кетишине өтө көп убакыт керек болот да. Муну биринчиден ошол заңды суюлуш керек, экинчиден ооруну кетириш керек, үчүнчүден ушу канды токтото турган жараны бүтүрө турган свечалар бар. Свечаларды колдонуш керек. Эми кыргызча свечаны шам деп коет, а шам дегендин да түшүнүгү башка. Эми биз мына медицинада биз багы нукура кыргыз тилге өтүшкө мындай бир болбойт. Ал мисалы үчүн түрк элдери Турцияда ушул четтен келген сөздөрдү калтырганда ушу боюнча эле. Биз эми азыр ашыкча бир аракеттенип беребиз да, кээдечи багы геморройду деле которо беребиз дейт, аппендицитти деле которо беребиз дейт. Бул эми латын тилинде айтылгандан кийин ушу калыш керек. Мына мисалы үчүн мунугу свечаны койгондо мунун правиласы бар да. Ошол ооруга кантип коюш керек. Көпчүлүк мезгилде мына бул жерде геморрой түйүндөрү ушул жерде турат. Ушул жерде турат. Мына ушул жерде турат да. Биз айтабыз, ушул жерге кармап тур дейбиз. Киргизип туруп, артынан кармап туруш керек свечаны. Бул свечаны 5 же 12 минутка чейин кармаш керек да. Кол менен карап туруш керек, мындай артынан мындай алып туруп. Ошондо гана эрийт, ошондо гана ушу муну геморройлорго, мына ушул геморройго таасири тиет. А биздин эл көпчүлүгү түшүнбөй эле геморройду түртүп коет, ал жогору барат дагы эмне кылат? Геморрой бу жерде калып калат. А свеча бу жерде тура берет. Вот ушул жагынан дагы мындай бир катачылыктар болот да, анан кийин айта берет да, мен колдондум, мага жардам бербейт деп. Ошол дары өзүнө бармайынча жардам бербейт да турабы. Ушул свечаны колдонгондо дагы бир туура колдонуш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Ушул геморройго каршы майздар дейт, бул жардам береби деген суроо калтырыптыр. Эми геморройго каршы дарылар өтө көп. Мисалы үчүн муну Россиядан чыккан Релиф деген бар. Проктазан, Германиядан чыккан Нигепан деген свечасы бар. Ультрапрок деген свечалар бар. Ана эми эски илгерки биздин багы анузол, неанузол дегендер мындай айрыкча муну ооруну кетире турган дарылар азыраак болгондуктан алар оорусун кетире албайт, ошон үчүн жардам бере албайт. Азыркы мезгилде биздин аптекаларда ушу Германиядан келген Нигепан, ушу Германия менен Италия чогуу чыгарган, ушу Натальсит дегени бар, Ультрапрок дегени бар, Проктазан дегени бар. Ушул 4 свечаны көбүрөөк колдонулуп атат азыркы мезгилде. Бул Ультрапрокто гормон бар. А беркилеринде гормон жок, оорусун кетире турган лидокаин бар. Ошо лидокаин менен оорусун кетирет, анан кийин багы сезгенгенге да каршы дарылар бар.
Жакшы, суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы, геморройду байлатып дейт жок кылса болобу? 10 жыл вакыт болуп калды, кыйналып жүрөм. Болот. Эми мындай, муну эреки безоперационное лечение геморрой дейт, латексный кольца деп коет. Мына муну латексный кольцаны байлатып койгон, байлаганы. Ушундай методдор чыккан. Эми мунун негизги механизми байлагандан кийин берге кан келбей калат, токтойт. Бирок муну жердеги байланган жеринен бул чирип түшүш керек. Ошо мезгилде чирип түшкөн мезгилде кээде ичи катып калып, заң катуу болсо, мунугу жипти берагын үзүп чыгарат да, анан кийин көп мезгилде кан агып кетет экен. Ошо кан агып, азыр эми ушудан биздин проктологдор азыр баш тартып алышты. Бул латексный кольцо койгондон качышты. Азыркы мезгилде терс жактары да бар экен. Терс жактары жаман экен да, кээде ооруканага жетпей калып атат да, кан көп агып кетет да, анан мунун түзү чегеден кан акканда эмнеси менен жаман? Бул баягы сфинктер кысылып турат да, бул жака кан толо берет да. Бака 2 литрге чейин толуп калгандан кийин чыгып кетиши мүмкүн кан. А 2 литрден ашык канды бир мезгилде жоготкон бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен бул методикадан проктологдор кача башташты. Мен дагы дейт, кээде дейт ушул кыйналып калам, зара кылганда дейт, улуу зара кылганда анан кээде ушундай кан агып калат дейт, күн суук болгон учурда дейт. Ошондо менде да геморрой барбы деген суроо калтырыптыр. Эми муну жана мен айтпадымбы, багы залалдуу, залалсыз дегенди. Муну бизге барсын, биз ректоромотоскопия кылайлы. Эгерде геморрой болсо өзүнчө дарылап берели. Анан эми залалдуу шишик болсо аны операция кылдырып алдырыш керек шишикти. Саламатсыздарбы, менде геморроюм бар, 3-чү степень дейт. Муну кантип дарыласам болот, операциясыз деген суроо калды. Операциясыз бул болбойт. Мына мисалы үчүн жунгого канча деген оорулар барып атат. Булар багы 3-чү степенде өзү кайра киргизип калган дагысы. Мына муну эреки азыркы мезгилдеги эң акыркы операциялардын бири бул багы дезартеризация, внутренний геморройдон узлов калат. Муну кан тамырларды байлап чыгат да, байлап чыгат. Ошол мезгилде муну бияктан байлап келгенде мына жерде дөмпөйүп калып калат. Ошо дөмпөй калып калып атат да. Эми азыр мындай методика кылып атат. Кайра муну жабыштырып тигип атат. Багы мукапексия деп. Мукапексия деген операция бар. Багы лазердик жол менен күйгүзөт биягын. Бул жагын кайра байлап коюп атат. Ошондой методдор менен кылса болот. Бирок ал методика бизде азыр жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз геморрой оорусу жөнүндө маектешип жаткан кирбезибиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Байланыштын телефондору 08 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда мына ич катуу жөнүндө маалымат айтылды. Мына ушуга улай эле бүгүнкү күндө ушу ич катууга кабылгандар дагы көп да. Анан ич катуундагы кандайдыр бир оорулардан улам дагы ич катуу болсо, кээ бирлер болсо өзүнүн жашоо образынан болуп келет да. Сиз дарыгер катары эмнени кошумчалайт элеңиз? Эми бул ич катуунун өзү бул ушу геморройго себеп да. Себеп болот. Ошодон багы барып алып ыйынып отуруша берет. Өзү багы заңдаганда 3 түрү бар да. 1 актылуу, 2 актылуу, 3 актылуу деп. Кээ бир мезгилдерде бир актылуу дегени туалетке барат, олтурду, бир багы определенный заң чыгып кетет, бол туруп кете берет. Кээ бирлериники 2 актылуу болот. 2 актылуу болгондо бир порциясы чыгат, анан да күтүп турат. 5-10 мүнөт күтүп анан да чыгарышат. 3 актылуусу дагы 3-чүсүн чыгармайынча тура берет. Организм өзгөчө. Организм өзгөчөлүктөрү бул. Ушундай табылган да, бул Аминевдин окуусу боюнча табылган. Эми азыркы мезгилде багы кээ бир оорулар бар да, ичти катыра турган. Айрыкча муну бел омурткасынын оорулары бул багы ичегелердин иннервациясын начарлайт. Карыган кишилердики, анан кийин багы грыжа, шморля болуп, омурткалардын остеохондрозу болгондо, ошол нервтердин кысылышынан пайда болот. Ошолордон ичегенин иштеши начарлайт. Бул биринчи. Экинчи маселеси, азыр дагы рекламадан айтып кетти, багы
ички бездердин начар иштеши, өт, баягы уйку безинин бездери, ашказандын соктору, ичегенин өзүнүн соктору начар болсо дагы ушундай болот. Анан эми баягы приобретенный, адам өзү пайда кылып алат да. Айрыкча азыр 21-кылымда мода болуп кетпеди, баардыгы диета сакташ, баягы айтабыз го, новый кыргыздар пайда болуп, баягы тез татымга барышып, биздин баягы генетикада ата бабабыз жебеген тамактар да булар эми. Ошол тамактар биздин генетикадагы ички органдарга да туура келбейт. Ошонун себебинен баягы ич ката баштайт. Айрыкча муну кыз балдар ушу бир арыктайбыз деп, арыктайбыз дешип, мындай бир тез татымдан кичине бир нерсени жешип алып көчөлөрдө көрөбүз, ошондойлордон ушу ич катуу пайда болот да. Ичин катырып фигурасын жакшы кылат, бирок геморрой пайда болот, анальный трещина пайда болот. Бул жагынан жаман да. Ошол себептен эми баягы өзүбүздүн, мына мисалы үчүн Европада, Америкада ич катуу өтө актуалдуу да. Алардын тамак ашы ошондой. Бардыгы химия өтө көп. Биздин шартта, Кыргызстандын шартында бизде азыр баягы экологиялык таза продуктлар бар. Ошол жагынан мына ошол ичеген иштөөсүн жакшырта турган сүт азыктары, айран. Андан кийин Кыргыздын улуттук баягы тамактарынан жарма, атала, жарма, ушулар өтө пайдалуу да. Анан баягы илгери баягы сагыранан жешкен элдерчи, же болбосо экинчи сорттогу ундундан жасалган жешкен. Жүгөрүдөн жасап жеген. Да, жүгөрү, ошо сагыранан да. Ошолордо ич каткан эмес. Азыркылар өтө акынан жешип калдык. Анан дагы жакшы, дүкөндөрдө сатылат, докторский нандар сатылып атат, барбихинский нандар сатылып атат. Алар ичеген иштөөсүнө өтө жардам берет. Ошондой диетаны. Анан кийин мөмө жемиштерден эрте жазда өрүк өтө пайда берет. Анан нак, коон, мына азыр кайналы. Мына ушулар ичегени иштешин жакшы калып келет. Мисалы үчүн кышкы мезгилдерде биз өрүктөн, анан кайналдын кагынан, өрүктүн кагынан чүлү кылып ичкиле дейбиз. Анын чүлүнү кандай кылышат эми? Бир 7-8 өрүктү чоң пиалага салып эле кайнак сууну куюп коет. Жарым үстүн жаап коюшат, жарым сааттан борсоюп чыгат, ошону жеп алыш керек. Кечкурун кайналын жеп алыш керек. Мына ушулар жардам берет, ушундай диетага отуруш керек да. Анан баягы тамак ичкенде сөзсүз түрдө биринчи тамак суюк болуш керек. Жакшы, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Саламатчылык. Балдар геморройду көрүп аттым эле. Мен да геморройум бар да, ошо канап кетет. Анан кийин роза кылдай болуп чыгып кетет. Өзүм отурам. Инвалидмин да, биринчи группадагы. Анан эмне кылсам болот деп атам. Жакшы, суроо түшүнүктүү. Инвалидность эмнеден болду экен биринчи группадагы? Отурам дейт. Олтуруп калса, жана мен айткандай да, олтурганда баягы жамбаш органдарына кан көп келет. Бул киши олтургандан кийин бул кишинин ичи катыш керек. Ошо ич каткандан кан агышы мүмкүн. Бул эми геморрой эле болсо мындай бир өзгөчө бир кабылдап кетүүнү алып келбейт. Бирок чыгып калат дейт. Чыгып калса ошо геморрой эле болуш керек. Анан мунун дарыгерлерди баягы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан чакырса, терапевттер көрүп коюш керек. Эмне чыгып атат? Аны ошого карата иш кылыш керек. Анан эми полип деген болсо, аны кары жашына, инвалидностуна карабай алып коюш керек. Анан геморрой болсо жөн эле ушу бир жанагыдай оорусун кетиргенге, сезгенүүсүн кетиргенге дарыларды берсе кетет. Анан жана мен айткан диетаны сакташ керек. Ичегени. Анан эми раз чыгып калган болсо, аны бир таза жылуу суу менен жууп, кайра майлап, айрыкча вишневский мазь чыгып калды, мазь бар. Ошо менен майлап туруп, кайра ичкерге киргизгенге аракет этиш керек. Сыртта калтырганга болбойт да. Ички бул жерчелик ичкерге кирип кетиш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Ушул канаган учурда дейт, спирт менен арчып койсо болобу деген суроо калыптыр. Спирт менен арчылса болбойт. Эми бул эми спирт антисептик. Анан бул күйгүзүп да коюшу мүмкүн.
Ошол себептен канаганды кан токтотуш керек. Биринчиден эмнеден канагып атат? Жана башталышында айтпадымбы? Залалдуубу, залалсызбы оорусу. Ошону таап алып туруп, анан кийин колдонуш керек. Мына азыр Жермен айткан Наталсит деген свеча ошо канды токтотот. Туура колдонсо эле токтотуп коет канынчы. Анан эми ич каткандан кан аккан болсо, бул себеби. Биринчи себебин жок кылыш керек. Себеп жок болсо, анан кийин кандын агышы токтойт. Бул эми тирешенияларда да ушундай болуп калышы мүмкүн да. Бул жерден жарылганынан. Жакшы, негизинен айттыңыздар, мунун даражасына карап, анан дарылоо жүрөт дедиңиздер да. Даражасына карап операция кылат, же болбосо консерватив түрдө дарылайбыз. Дарылоонун дагы түрлөрү көп. Ошол эле учурда көрүүчүлөр мисалы тартынышат дагы интернеттен көрүп өздөрү да дарылана баштайт да. Бул негизи туурабы? Анан ушул дарылоого токтолуп кетсеңиз, ушул операцияда мисалы сыртка чыгып калганда алып коебуз атасыздар, ал организм үчүн кооптуу эмеспи деген да суроо жаралат. Себептен элдин баары ушул операциядан коркушат да. Эми операциядан баардык эле адам коркот, айрыкча мусулман элибиз айрыкча коркобуз операциядан. Эми операциядан ушул муну ашыкча турган нерсе, ушу геморройдун багы сыртка чыгып калган. Бул ашыкча эле бөлүкчө да. Ашыкча эле кан тамыры да бул. Кан тамыры. Кан тамыры багы заң кичине катып эле калса, кокустан ошо сөөкпө кирип калган болсо заңдын арасында, багы алманын дәнектери жийип кетсе кан ага берет. Мунун кереги барбы? Анан туалетке, дааратканага барган сайын бул шарт керек буга. Жуунуш керек, кайрыш керек, киргизиш керек. Ушундай кыйналуунун кереги барбы? Муну алдырып коюш керек. Алдырып коюш керек. Алдыргандан кийин эми багы азыркы мезгилде биз жанагы акыркы бул 1996-жылы Японияда чыккан ушу ички геморройдун ички кан тамырларын байлап коюу, дезартеризация. Демек, артерияны байлайбыз, кан келбейт бергечи. Анан байлап коебуз дагы, биз айтып атпайбы, бизге көбүнчө оорулар 4-чү даражасы менен келет. Эгерде мундай даражасы келсе, ушул жерден эле байлап эле кайра мукапексия кылып коебуз, кеспейбиз. Калтырып коебуз. Анан дагы бир неме себеби бар. Бул жерди байлагандан кийин муну сырткы геморрой түйүндөрүнөн бияка кошулганда кан тамырлары бар да, ошо кан тамырлардан кан кетпей калып, кайра 4-5 жылдын ичинде бул кан тамырдагы сырткы геморройдун да кан тамыры чоңоюп кетип атат да. Биз эми ошону өзүбүз багы bir patent aldık uşuğa. Patent alıp, Kırgız patentten. Uşunday operatsiyanın yolunu izildep tavıp çıktık. Hazır darılap atabız. Buna bu yıl 5 yıl oldu. Mesela tiyanak jakşı. Tiyanak jakşı olup atat. Bu içki gemorroy tүйүндөрүндөгү arteriyalardı baylap, anan sırtında bunu tura atpayбы? Uşul kandardın bağır diye berge dömpöyüp kalat. Anan bunu jarıp, içindeki gemorroy bir töz alıp turan jarады deyip koyup atabız. Bir 3'ten 1'i gana tegilet de kalgandары жөнүнө кан тамыры байланып калып атат. Бул эмнеси менен жакшы. Биринчиден оорусу аз болот. Оорусу аз болот. Жара жок. Заң түштө дагы жара жок да. Анан мурдагы эски операцияларда бардыгын алып коет электен жараны тигип чыгат элек. Ал мезгилде багы кээде заң катып калса, жара айрылып, кан агып кетет эле. Кайрадан коркунучтуу да, кайрадан операция кылганга туура келип калат эле. Ошондуктан азыркы жаңы операциялардын бир түрү, жана мен айткан, биз ойлоп чыккан түрү. Анан дагы азыр эми Россияда 19-жылы конференция болду Москвада. Ошондо айтылды, алар бул жерди байлап туруп эле, муну кан тамырды кайра жабыштырып байлап коюп атат дагычы. Мукапексия деп коет. Бири-бирине жабыштырып коюп атат. Эми ал биз антып жасап көрдүк, бирок дөмпөйүп калып, оорулар айта берет экен, мен берим дөмпөйүп турат, ооруп атат да, ошон үчүн биз муну жарып эле кесип алып коюп тигип кое турган. Жакшы, саламатсыздарбы? Геморройдон операция болгонмун дейт. Азыр заңдаганда кыйналам, кичине болуп калгандай сезилет. Болот. Эмне кылышым керек деген суроо калтыптыр. Ал ошо операция кылган кишиге кайрылыш керек, же бизге келсин, биз эми аны бужирование кылып кеңейткенге аракеттенебиз. Муну тыртык болгондон кийин багы кысылып калат да. Ошон үчүн багы биз мындай кылып атабыз. Бир эле мезгилде 3-4 операцияны бир кылып коюп атабыз да. Мына мисалы үчүн геморройунду алып коюп атабыз. Муну свич болсо свичинди алып коюп атабыз. Полип болсо полипти ошо алып, тирешени болсо тирешенди алып коюп атабыз.
Себеп дегенде ар бир жасалган операция муну көтөнчүкта тыртык калтырат да. А тыртык бул кеңейбей турган тыртык ал. Ошо кысылып калат да, анан заңдаганда кыйнала берет. Бизге келсе биз аны карап, көрүп, бужирование жасап, ордуна коюп беребиз. Жакшы, саламатсыздарбы? Геморроюм сыртына чыгып калган дейт. Суук болгондо айрыкча оорутуп кыйналам дейт да. Эмне кылсам болот? Алдырып коюш керек эми. Ал эми сыртына чыгып турат деп алдырбаса болбойт. Саламатсыздарбы? 15 күн болду операция жасатканыма дейт. Эми кандай режим сакташым керек деген суроо калды. Негизи ушул операциядан кийин өзгөчө бейтаптар эмнеге эле көңүл буруш керек? Себеп дегенде ушул вакыттагы аракеттерибиз, жасаган нерселерибиз дагы өзүбүз ошодон дагы организмибиз көз каранды десем болот да. Ооба. Эми багы операциянын негизги операция жасап коюп, анан ошо операциядан кийинки абал жакшы болуш керек да. Ал негизги бейтап ушудан аягайын деп келген да. Вот ошон үчүн операциядан кийин биз бир 3 күнгө чейин жеңил тамактарды беребиз. Тооктун этин, аны бергенде да үйдүн тоогун эмес, акарачкадан беребиз. Ошонун бульонун беребиз, бир пияладан. Анан жумуртканы чалабышкан жумуртканы берип турабыз. Муну 3 күнгөчө ошондой тамак беребиз, анан 3-күнү күнү вазелин майын берип, анан кийин ошол заңды чыгарабыз. Жумшак чыгартып коебуз. Эгерде буга болбосо, анда микроклизма жасайбыз. Ошону чыгарыш керек. Бул кээде клизма жасабай же болбосо жанагы вазелин масланы көбүрөөк берип койсок, давление менен чыгат дагы жараны дагы айырып коюшу мүмкүн. Мына ошол. Андан кийин операциядан кийинки мезгилдерде ишти уже 4-күндөн баштап катыра башташ керек. Жана азыр бирөө суроо бербеди, ичим кысылып калды, багы жарат кысылып калып, заң чыкканы кыйнап атып. Вот ошону өзү естественный жол менен заң чыгып туруш керек. Ошол өзү бужирование жасап турат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз багы операциядан чыгып атканда 4-күн жана 7-күн күндөрү өзүбүз дагы багы сөөмө менен кирип көрөбүз. Жаранын акыбалын көрөбүз. Ошо мезгилде бири-бирине жакын жабышкан тыртыктар болсо, алар айрылат, кеңейип калат. Мына ошондой жолдор менен караш керек. Анан эми диетада эмне дейбиз? Оор ишти бир операциядан кийин бир 2-3 айга чейин жасабаш керек. Оор ишти оор багы суу ташыганга болбойт, 5 килограммдан ашык көтөргөнгө болбойт, ишти катырып койгонго да болбойт, ишти өткүзүп бергенге да болбойт. Жанагы айтып атпайбы, кысылып калды, багы көтөнчүгү деп. Вот ошолор ушу оорусу жок болот деп ичин атайлап суюлта берет. Суюк чыга берет да, андан кийин ошол эле жаралар бири-бирине биригип, тыртык болуп анан кичирейип калат. Вот ошол мезгилдерди качыш керек. Эми кичине ооруйт, оорубаганга жок деп анан эч кандай безболезненный оору бизде только лазер менен гана күйгүзүп койгондо. Аны эми алгачкы даражаларында күйгүзүп коюш керек. Эми ал менен биздин элде андай болбой атат. Биздики көпчүлүк мезгилде биздин статистикада турат, өтүшкөндөн кийин келип атат. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Менин бир суроом бар эле. Жанакы ушу саламатчылык. Ошол жанакы геморроидальный узел болуп атпайбы? Ошондон тиги неме тромб общий организмге чуркап кетпейби? Ошону айтып койсоңуздар. Мага угулбады. Жакшы, байланыш жакшы болбой калды. Бир аз акырындаак сүйлөсөңүз, урматтуу көрүүчү. Дагы бир жолу айтайынбы? Кайталап коюңуз. Жакшы, байланыш жакшы болбой калды. Бир аз акырындаак сүйлөсөңүз. Мынакей, жанакы геморроидальный узел болуп атпайбы? Геморроидальный узелден общий организмге тромб чуркап кетпейби? Туткадан бир аз алысыраак сүйлөңүз эле. Макул, мынакей, дагы бир жолу айтайын.
жанакы геморроидальный узел болуп атпайбы? Ошондон общий организмге тромб чуркап кетпейби? Жанакы геморроидальный узел болуп атпайбы? Ошондон ошол организмге дейт тромб тарап кетпейби деген суроо калтырыптыр да. Жана биринчи айтпадым, эгерде багы капыстан болгон тромбоз болгондордо көпчүлүк эрлерде ушу ичкери киргизгенге аракеттенишет да. Ошол мезгилде тромб кирип кетсе, ичкери кирип кетип калса, үзүлүп кетсе тромб, ал кан тамыры менен барып өпкөгө барышы мүмкүн. Тромбоэмболиялык артерия деген барат. Адан өтүп кетсе мээге барып калышы мүмкүн. Ошондой коркунучтар бар. Ошол себептен острый тромбоз болгон мезгилде мындай шадящий режим менен гана тийбей, оорусун кетирип, кандарды суюлтканга аракеттениш керек. Саламатсыздарбы? Кесилип кеткенде дейт, үй шартында кантип кам көрсөк болот, кантип дарыласак болот деген суроо калтырыптыр. Мисалы бизде азыр Кыргызстан булуң урчунан көрөт да, Жети Дубандан көрөт. Анан айыл жеринен тоолуу райондордо бар. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми кесилип кеткендер болсо, биринчиден бул эми себеби ошол мүмкүн мурда операция болгондур. Багы ичегенин ичиндеги былжырактар чыгып кетиши мүмкүн да. Ошону токтотуш керек. Бул биринчиси аллергиядан. Экинчиси мындай болуп, үчүнчү степенде ва төртүнчү степенде геморрой болуп, бул багы чоң нерсе туруп калат да сфинктер чарчайт. Чарчагандан кийин адан дагы силик чыгып калышы мүмкүн. Ошолордун себебин табышыбыз керек биринчи. Негизи ошодон болот да. Эми аял кишилер багы гинекологдор менен дагы мындай консультация алыш керек. Анан эми азырынча жөнөкөй дарылаганга кирсан менен жууп күндө даарат алып, андан кийин проктазан, же болбосо ультрапрокт, анан ларинден, флюцинар деген дарыларды койсо, ошолор менен айыгат. Бирок эми көрмөйүнчө айтыш кыйын да муну үчүн. Жакшы, анан ушул интернеттерден көрүп өзү дарылоо бул туурабы, негизи туура эмеспи? Эми интернеттерден көрүп дарылоодо эми мен айттым го багы, ушу кан аккандын эле 3 себеби бар да. Себебин дарылаш керек биринчичи. Себебин дарылаш керек. Анан себебин дарыласак болбойт. Мына көпчүлүк мезгилде ичи катып калгандар бар да. Бир 800-900 сомдук дарыларды алып иче берет. Андан көрүп өзүбүз айткан эле жанагы ичте суюлта турган өзүбүздүн эле бир жемиштерди, өзүбүздүн эле продуктларды, жармаларды ичсе эле сакаят, аягат болчу. Жакшы, кийинки суроо мен ушул сыртынан канабайт дейт, ичинен канайт дейт да. Муну эмне кылсак болот деген суроо калды. Муну жанагы мен айткан наталс деген свечаны, мен айткандагы свечаны туура коюш керек. Туура коюш керек. Эгерде ага болбой калса, бир 10 күн коюп дарылансын. Анан болбосо биз көрүшүбүз керек аны. Жакшы, жогоруда айттыңызда негизинен аз кыймылдуулуктан, көп отуруудан бул геморрой пайда болуп атат деп. Анан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, көпчүлүктүн жумушу мисалы аз кыймылдуулук болуп калды. Азыркы учурда айрыкча шаар жеринде десем болот, мекемелерде иштегендер да. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Алар ошол жумуш учурунда кандай көнүгүүлөр жасап турса жакшы ушул оорунун алдын алуу максатында? Эми муну айрыкча мунугу кан тамыр хирургтары айтат да, мындай багы басып коюш керек. Мына мисалы үчүн мунугу Европада, Россияларда 2 саат отуруп калат го, багы операларга барганда, театрларга баргандачы, 2 саатка баргандан кийин багы антрак мезгилде чыгарат да, анан кийин ошол жерде чоң багы музейлер, залдар бар, ошону кыдырып басып жүрүшөт нормада. А бизде мусулмандар буфетке жүгүрүшөт. Туурабы? Бу дагы эмеде да, мына үчүн биздин драм театр бар, жакшынакай. Үстүнө бар сүрөттөр илип койгон. Ошол драм театрда болгондо антрак мезгилде басыш керек. Басуу жакшы. Ушу иштеген адам деле ушу иштей бербей, бир кичине туруп, булчуңдар иштетип койсо эле болот. Анан обязательно 2 саат жүгүр, 3 саат жүгүр деген жок. 15 мүнөт басып, кичине көнүгүү жасап, туруп койсо, ошо деле пайда. Илгери бар эле го совет мезгилинде багы саат 10-до, саат 1-де радио аркылуу багы көнүгүүлөр жасатчу эле. Ошондой сыяктуу эле. Ар бир адам азыр өзүн өзү карабаса болбой калды. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Оторбай Райымбеков, Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалынын
директору, медицина илимдеринин доктору, профессор болду. Сизге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп тема боюнча жакшы бир кеңештерди айтып өттүңүз. Ушул эфир соңунда сизге кантип байланышсак болот эле, кыскача айтып койсоңуз. Эми менин иштеген жерим негизинен мен консультация берип турам. Ош шаардык оорукананын номер 2-хирургия бөлүмүндө суббота күндөрү мен ошол жерден кабыл алам ооруларды. Анан эгерде багы алыс жактан келип калган болсо, келип кабыл алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Жакшы. Келип турсун. Рахмат айтабыз. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.